21-июлда Суусамыр суусуна балык улоого чыккан 1981-жылы туулган эркек киши түшүп кеткен. 22-июлда анын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. 22-июл күнү аны издөө үчүн 14 куткаруучу тартылган. Издөө ишинин натыйжасында бүгүн саат 13:30да анын сөөгү табылып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Бүгүн Чүй облустук милициясына соттун имараттарын алыстан башкаруучу жардыргыч заттар коюлган. Алар 24 сааттын ичинде жарылары тууралуу электрондук кат келип түшкөн. Сот имараттары курчууга алынып, бардык адамдар эвакуацияланган. Милиция менен УКМК кызматкерлери тарабынан тергөө ыкчам иш-чарасы жүргүзүлдү. Окуя болгон жерде саперлор тобу иштеп, бирок маалымат тастыкталган эмес. Учурда Чүй облусунун соттору штаттык режимде иштеп жатат деп айтылат маалыматта. Милиция мындай жалган маалымат үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонуларын эскертти. Бишкекте ири көлөмдөгү жасалма долларды сатууга аракет кылган Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Белгилүү болгондой, аталган кылмышка шектелген жаран Россияда каракчылык үчүн соттолгон. Жасалма доллар радикал исламчылар тарабынан чет өлкөдөгү террористтик ишмердүүлүктү легалдаштыруу жана каржылоо максатында Туркиядан ташылып келинген. Мындан тышкары кармалган жаран мессенджерлер аркылуу Ислам мамлекети идеологиясын жайылткандыгы аныкталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. УКМКнын тергөө абакчайына киргизилип, кылмышка тиешеси барларды аныктоо боюнча иш-чара жүргүзүлүп жатат. Жалал-Абад облусунда Көгаар Чакан ГЭСи ишке берилип, ага президент Садыр Жапаров катышты. ГЭСтин курулушу былтыр августта башталган. Гидроагрегаттын кубаттуулугу 6,8 мегаватты түзүп, жылына болжол менен 25 миллион киловатт-саат энергия иштеп чыгарат. Ага Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана жеке инвестор тарабынан тең жарымдан бөлүп, жалпы 7,8 миллион доллар инвестиция салынгандыгы белгиленди. Жапаров ГЭС 10 миңден ашуун тургунду электр энергиясы менен камсыздай тургандыгын белгилеп, алдыда жалпы кубаттуулугу 140 мегаватт болгон 10дон ашык ГЭС ишке киргизилерин убадалады. Президент Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушундагы айтып, ага инвесторлор тарабынан суу байлыгын туура үнөмдүү пайдалануу менен жакынкы келечекте өлкө өндүргөн электр энергиясын экспорттой турганын кошумчалады. Көгаар Чакан ГЭСи сыяктуу Исфайран 1, Белес, Авлетим, Лейлек, Курак Тектир, Адын Үңкүр, Буйга, Кожо Кайыр, Кара Жыгач, Ленин Пол жана Аманат ГЭСтери ишке кирүү алдында турат. Кудай буйрса, аларды да жакын арада ишке киргизебиз. Аталган ГЭСтердин жалпы кубаттуулугу 140 мегаваттка чейин жетет. Ал эми кылым курулушу атыккан Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушу башталганын өзүңүздөр билесиздер. Инвесторлор тартылып да жатат, табылып да жатат. Кудай буйрса, биз каржылайбыз деген инвесторлор кезекте турат. Бул кылым курулушун ишке ашырып алсак, өндүргөн электр энергияларыбызды экспорттой баштайбыз. Ал мезгил дагы алыс эмес. Бүгүнкү күнгө чейин өзүбүз суу башында туруп, электр энергияны чет өлкөлөрдөн импорттоп келгенбиз. Бул биз үчүн, бизге чейинки ушул тармакка көңүл бурбай, импорт алып келип жүргөн жетекчилер үчүн уят иш болчу. Ата-бабаларыбыз суу өмүр булагы деп таасын белгилеген. Кыргызстаныбыздын суу байлыгын туура үнөмдүү пайдалануу менен буйрса, алдыда келе жаткан аз убакытта электр кубатын экспорттоого жетишебиз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Чыныбай Турсунбековдун кыздарынын кармалышы тууралуу комментарий берди. Буга чейин парламенттин мурдагы төрагасы маркум Чыныбай Турсунбековдун 2 кызы кармалганы белгилүү болгон. Алар акчаны адалдоого шектелип жатат. Ташиевдин айтымында алар Максим Бакиевке тиешелүү Акыл Инвест банкты Бишкек арак заводунун 1,5 гектар жерин жана Чолпон Атадагы 18 гектар жерди мыйзамсыз алышкан. Булар 2010-жылы Максим Бакиевке тиешелүү Акыл Инвест банкты рейдерлик жол менен тартып алышкан. Чыныбай Турсунбеков аялы Нуржан Тентимишевага каттатып атын Капитал банк деп өзгөртүшкөн. Ошондон бери Капитал банк болуп иштеп келе жатат. Мындан сырткары илгерки Бишкек арак заводун 1,5 гектарга жакын жери менен кошо мыйзамсыз менчиктештирип алышкан. Аны болсо бир тууган кайнесине каттатып алган. Дагы бир иш боюнча Чолпон Ата шаарындагы 18 гектар жерди дагы мыйзамсыз алып, Акон пансионатын салып алышкан, деди Ташиев. УКМК төрагасы булардын баары анын жеке чөнтөгүн эмес, мамлекетке кайтарылып жаткандыгын белгиледи. Айтымында кайтарылган жерлерге МИК боюнча турак жайлар курулса, мүлктүн баары сатылып, акчасы ошол курулушка пайдаланылат. Ошондой эле ал бул үй бүлөнүн ун комбинаты, кафелери, үй мүлкү жана башка мыйзамдуу мүлктөрүнө тийбей турганын кошумчалады.
Ош Разаков шаарларын бириктирген 3 негизги көпүрө жана Ош Ноокат жолу ушул жылдын октябрь айына чейин толугу менен бүткөрүлөт. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ноокат районуна болгон сапарында маалымдады. Анда курулуш иштери жай жүрүп жатканына токтолуп, алдыда 3 айда бардык курулуштарды толук бүткөрүү милдетин койду. Мындан сырткары Ноокат шаарындагы унаа тыгындарын жоюу максатында сунушталып жаткан айланма жолдун долбоору менен дагы таанышты. Ош Ноокат жолу жана Ош Разаков шаарларын бириктирген 3 негизги көпүрө ушул жылдын октябрь айына чейин бүткөрүлөт. Бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ноокат районундагы сел алып кеткен көпүрөлөрдүн курулушу менен жеринде таанышып, маалымат алууга келгенде билдирди. Ал өз сөзүндө жүрүп жаткан курулуш иштердин жай жүрүп жатканына токтолду. Анда аталган жердеги бардык курулуш иштерди алдыдагы 3 айда толук бүткөрүү милдети жүктөлдү. Буларды бардык кеңеш алдым да, сурады. Сурап кеңеш алып карадык. Анан 3 көпүрө бар экен. 3 көпүрөнүн бир көпүрөсү 10% жасалыптыр. Бир көпүрөсү 5% жасалыптыр. А бир көпүрөсү вообще 0%. Жасалып эле экен, эч нерсе жок. Мунун бардыгын эми колго алып жасаш керек. Ошондуктан булар менен сүйлөшүп отуруп, качан бүтө аласыңар? Качан жасай аласыңар? Качан ушунун бардыгын мындай бүтүрүп элдин проблемасын чечишибиз керек деген маселени койгондо, булар менен акылдашып биз чечтик. Мына азыр буларга тапшырманы берип атабыз. Быйылкы жылдын октябрь айынын аягына чейин бүт ушу проблеманы чечип кетишибиз керек. Аркы киребериш жол бир слой, чыга бериштеги бир слой, 2 слойдон болуш керек. Ортосундагы 6 километр толук бойдон 4 полосалуу, 2 полосалуу эмес, 4 полосалуу болуп жасалыш керек. Так, мына 3 көпүрө толук бойдон бүтүш керек 100%. Мындан сырткары УКМК төрагасы Ноокат шаарындагы унаа тыгындарын жоюу максатында сунушталып жаткан айланма жолдун долбоору менен таанышты. Анда объекттин курулушунда бардык шарттарды эске алуу керектигин белгилеп, тиешелүү органдарга жол иштеринин сапатын тыкыр көзөмөлгө алууну тапшырды. Жолдун негизги маселеси калды эми жолдун сапаты. Жолдун сапатына укмуш көңүл бурулат. Жол сапатсыз курула турган болсо курбай койгон жакшы, андан көрө сапатсыз куруп, мамлекеттин акчасын кетирип, анан кийин дагы 1 жыл 2 жылдан кайра талкаланып, кайра ошончо акча кетирип койгондон көрө курбай койгон жакшы, андан көрө. Так, ошондуктан ар бир метр курулган жол сапаттуу курулганга биз көзөмөл кылабыз. Анын үчүн лабораторияларыңарды алып келгиле. Макулбу? Надзиратель деп койгула, үстүнө карагандан алып келгиле. Карагыла ар бир метри. Биринчиден основаниясын, асфальтсын, биринчи слой, экинчи слой дегендерди бүт сону кылдырып коюш керек. Реконструкцияланып жаткан унаа жолунда жалпысынан 2 чоң көпүрө каралган. Алардын бири 43-чакырымда жайгашкан Чилисай көпүрөсү. Аталган көпүрөнүн эни 13, узуну 59 метрди түзүп, курулуштун жалпы баасы 876 миллион сомду түзөт. Ош Разаков жолунун 47 километр проектisi бул Жайка тарабынан кредит соглашение түзүлүп, келишим түзүлүп, ушул проектти финансировать этиш боюнча каралганда, бирок Жайканын шарттары, тендердин өткөргөн шарттарынын мындай кечиктирилип, узарып кеткенине байланыштуу өткөн жылы чечим кабыл алып, эң ушу жолдун бузулган көп участкалары 13 километри бул Ноокатка кире бериши, анан Ноокаттан өткөн участкасын бюджеттин каражаты менен куруу, реабилитация кылуу чечими кабыл алынган. Ошол чечимдин негизинде өткөн жылы курулуш иштери башталган. Иш сапардын алкагында Ташиев жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын арыз сунуштарын да укту. Ошону менен катар селдин кесепетин жоюуда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын аткарган ыкчам иши боюнча жашоочуларга суроо салды. Анда куткаруучулардын бийлик өкүлдөрүнүн жасаган ишине эл ыраазычылыгын билдиришти. Маалым болгондой, табият кырсыгында электр жарыгы эртеси күн калыбына келтирилип, бардык тургундар аман эсен куткарылып, таза суу менен камсыз кылуу үчүн өз убагында каражат бөлүнүп, жаңы суу түтүктөр алынган. Айтайын дегеним, көп адамдарды үй жайына алып кетти. Ушу кишилердин адамдары жипти кармап алып, жип менен элибизди алып өткөрүп берди, наргы немеде калган, барымта дейли, ушул жакта калгандарды. Ол бир, анан экинчи таза суубузду алып кеткен. 3 ай өкмөт ушу таза суу ичет, ошол Алшыраттан жанагы эмеден түшкөн сууду. Азыр ушу күндө жаңы түрбалар келди. Мен өкмөткө ыраазы болуп калдым. Ушу кишилердин күчү менен сиздер жардам кылдыңыздар окшойт. Эми эң негизгиси МТСтин балдарга өтө чоң рахмат. Себеби Свайдан кетти, эми табигый кырсык экен, өлүм житим болду. Бирок ошого карабастан элибизди ушулар
губернатордан бөлінген ақша 2 күнде свет болды, 1 жұмадай таза суымыз болмады. Жаңа Ақсақал айткандай бардық портерлер мен МЧС машиналары ташып елді сумен камсыздап тұрды. Жыйындын соңунда Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик органдарын жетекчилерди таза иштөөгө чакырды. Мамлекеттин акчасын сарамжалдуу пайдаланууну эскертти. Боюнча ушуну контролдоо боюнча сизге дагы президенттин ыйгарым өкүлү, губернатор, ошо губернатор сизге дагы тапшырды. Сиз ушуну күнү түнү келип карап, мында жакын турасыңар. Так? Анан кийин мен азыр кетем, ушу ойдон октябрда келебиз деп менен кош октябрда келип жүргөн. Макулбу? Келип туруңуз. Ар аптада бир жолу келип текшерип, канча жер жасалып атат, канча жасалбай атат, канча жумушчу иштеп атат, же болбосо иштебей атат деп бизге тапшырма берип туруңуз, маалымат. Белгилей кетсек, Камчыбек Ташиев селден улам турак жайы жараксыз абалга келген үй бүлөлөргө $1 миллион сомдон, капиталдык оңдоого муктаж деп табылган үй ээлерине 500 000 сомдон каражат бөлүнөрүн билдирген. Бул каражаттар июлдун соңуна чейин үй ээлеринин колуна тийүүсүз зарыл. Ошондой эле Борбордук базарды 2 айда башка жайга көчүрүү тапшырмасы да берилген. Ош шаарында жаңы салына турган муниципалдык базар Осмонов көчөсүндөгү мегаполис соода борборунун маңдайындагы жерге курулат. Мэриянын маалыматы боюнча 1-2 айдын ичинде бүтөт. Ага чейин азыркы базар иштеп турат. 22-июлда Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов баштаган жетекчилер базардын көчүрүлүшүнө нааразы болгон соодагерлер менен жолукту. Анда соодагерлер убактылуу иштеп жаткан көпүрөнү калтырып турууну жана базарды көчүрүү убактысын узартуу талабын коюшту. Мэр көпүрөлөрдүн баары алдын соодагерлер жаңы базарга 1-2 айдын ичинде көчүшү керектигин түшүндүрдү. Соодагерлер жаңы базар салына турган болсо жер ыңгайсыз экендигин айтып каршы болушкан. Буга чейин Ош мэриясы борбордук базар Жапалак айылындагы Көкөймүй көчөсүнө көчүрүлө тургандыгын билдирген. Соодагерлер Ош шаарында сел каптаган борбордук базарды башка жакка көчүрүүнү мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранып 3 күндөн бери чогулуп жатышат. 7 гектар жер таптык, көпөйсүн жер бар экен. Ошол жерде сүйлөштүк, чечтик, ал мындай ыңгайлуу, аябай. Азыр мына көпчүлүгү мына ошону укканда кадимкидей уже өзгөрүп калды. Ошол жерге азыр заманбап базар жакшынакай даярдап беребиз. 1-2 айдын ичинде деген сен булар айтып атат, школьный сезонду бүтүрүп алалы. Августтан сентябрда кошуп берели деп. Макул, сентябрда кошуп берели, ошо сезонду иштеп алат атабыз. Но ага чейин биз базардын баарын, жолдорун бүт даярдап беребиз, заманбап кылтыр бүт шарты менен беребиз. Кудай буйрса, жана өздөрү да айтат, ал жер ыңгайлуу жер. Biz деле көрдүк, мен кече өзүм кыдырып келдим. Мына жетек Уудун жетекчиси, Көкөймүн жетекчиси чогуу барып өзүбүз көрүп келдик. Аябай мындай кандай десем, локациясы аябай жакшы жерде экен, туура жерде. Эми ошону азыр биз базарды жакшынакай кылып, куруп берип, шарт түзүп берип койсок, жакшы болот. Эми бул жерде түшүнөм мен элди да, жанагындай кырсык болду, ал жерде жанагындай чыгым болду дегенде. Но бул жерде мындай да эртең ким билет, кырсык айтып келбейт. Эртең дагы бир селбирип, дагы бирдеме болсо, анан кийин аяга келе ошо желиктүү бийлик, анан тиги президенттен баштап баарын айтып баштайт, карабайт, тигинтпейт, минтпейт, эмне кылдыңар деп. Эртең дагы бир кокусу кырсык болсо, дагы бизди күнөөлөп башташат. Ушул базар илгери эле көчүрүлүш керек эле. Базар аябай туура эмес, чукур жерге салынып калган. Ошон үчүн базарды ушу башка жака көчүрүп берсе, аябай элге деле жакшы болот эле, адамдарга деле жакшы болот эле, баргандарга, келгендерге. Эми мындан ары тынччылык болсун, бала чака ыйлабасын, эли журтубуз ынтымактуу болсун. Ушу базарыбыз көчүп, базарыбыз жакшы бир жерге жайгашып алсын. Ушу жайгашып алса, ушу бардыгыбыз тынч болобуз. Endi bozorda ko'chishi to'g'risida aytsak, bozorda endi yaqin o'rtaga ele ko'chiradigan bo'lyapti. Hozirda mana merimizning yordamchisi Mars Hasanovich aytdi, o'sha bozorda hozircha ko'chirmaymiz. Nargi bozor bitmaguncha ko'chirmaymiz. Yangi bozor bitgandan keyin ko'chiramiz deb hozir aytdi, o'zining buyrug'ini o'qidik biz. Shuning uchun iloji boricha shu yangi bozor bitgandan keyin odamlarni ko'chishini iltimos qilamiz. Osh shahrının жашоочусу катары кечээки апатта болгон, селден болгон жоготууларды, ошол жердеги кыйроолорду көрүп, өз көзүм менен көргөн адам катары, мен ошо базарды аралап жүргөн адам катары мен ойлойм, базарды биз кеч болуп калды, давно көчүрүш керек болчу. Себеби дегенде, мына мэрия азыр айтып атат, көчкүлө деп атат. Ошо базардагы базарчылар ошол жерге
өз ыктыярыңар менен барып ошол жерде содалганыңарды мен түзүк деп эсептейм. Себеби дегенде кечээ адамдар ошол жерде агып аткан адамдарды көрдүм. Мен өзү көзүм менен көрдүм. Ошол жерде сууну нарак өтө албай, машиналардын агып турганын көрдүк. Себеби мен ошол жерде охранада иштейм өзүчө. Ошон үчүн менин жүрөгүм ооруп, өз оюмду айтып атам. Эл түшүнгүлө, эл азыртан камдангыла, эл убагында көчүп алгыла. Жардам барып атат дегенде көчүп алгыла. Мен силерден суранарым. Өлкөдө кадр тандоодо жаңы система киргизилип жатканын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев маалымдады. Анын айтымында атайын тест аркылуу адамдын жөндөм шыгы менен катар эле анын жалган сүйлөгөнүн дагы аныктаса болот. Быйылдан баштап мультипсихометр системасы киргизилүүдө, анда кадрлар атайын тесттен өтүп, натыйжасында эмнеге жөндөмдүү экендиги аныкталат. Мисалы, илимге шыктуулугун, балким уюштуруучулугу, өрчүгөндүгүн жана башка жактарын көрсөтөт. Система иштелип чыгып, сынамак режиминде бардык акимдер, алардын орун басарлары, айыл өкмөттөр, мэрлер тесттен өттү. Учурда жыйынтыгы каралууда. Анда кимиси алдаганы чынчыл болгону билинет, деди Базарбаев. Ал административдик аймактык реформанын алкагында мультипсихометрден 85 аким жана мэр, 235 айыл өкмөттүн башчысы өткөндүгүн кошумчалады. Кыргызстанда административдик аймактык реформанын алкагында муниципалдык кызматкерлердин саны 45,1%га кыскарат. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев маалымдады. Анын айтымында учурда 8696 кызматкер болсо, реформадан кийин 4768 ордунда калат. Ошондой эле айылдарды бириктирүү менен алардын саны 744төн 270ке чейин кыскарат. Өткөн жылы Кыргызстандын президенти административдик аймактык реформаны баштоо боюнча тарыхый чечим кабыл алган. Бул процесстин максаты өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун, калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, деди ал. Ушул күндөрдө эс алуучулардын көптүгүнүн Бишкек-Чолпон-Ата трассасында автотыгын жаралып, жолдо жүрүү түйшүгү жаралууда. Бул боюнча жол кыймылы коопсуздугу камсыздоо башкы башкармалыгы видео жарыялады. Автотыгындын жана жол кырсыктардын алдын алуу үчүн жол милициясы Балыкчыдан Бишкекке чейин көзөмөл жүргүзүүдө. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларды ылдамдыкты жогорулатпоого жана каршы тилкеге чыкпоого чакырып, эскертүү берүүдө. 23-июлдан 26-июлга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги арыктарды тазалап, жээгин бекемдөөнү жана таштанды таштабоону эскертет. Турак үй жайгашкан жерде жаан суулары агып өтүүгө ылайыкташкан арыктардын болушу керек. Үй же сарай салууда, эгин айдоодо сел жүрүү кооптулугу бар тилкелерге жакын эместигине өзгөчө көңүл буруу зарыл.